Главное, каражат менен алып келип атат. Анан Бакиевдики, Атамбаев кимдики, ал биз ишибизде жок да. Биз энергетикер эмне политикабыз. 4-июлда Клоп Камбарата 2 ГЭСинен 30 мегаватт электр энергиясын Бакиевдер кланы менен байланышы бар МБТ Строй жеке компаниясына 1 киловатты үчүн 50-60 тыйындан сатып жатканы жөнүндө иликтөө жарыяланган. Болбосо ушул электр жарыгы карапайым калкка берилсе деле болмок. Минкаптын төрагасы Акылбек Жапаровдун токтомуна ылайык коммерсанттар ит бекер келген мамлекеттик электрди майнинг фермага жумшайт. Бирок өлкөдө 2019 жылдан бери майнинг иштетүүгө тыюу салынган. Иликтөөгө энергетика министрлиги дароо эле реакция кылган. 5-июлда энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев чукул маалымат жыйынын өткөрүп, анда Клоп айтып чыккан маалыматка тактоо киргизүү үчүн келгенин айткан. Бирок жыйындын жүрүшүндө тескерисинче Клоптун иликтөөсүндөгү маалыматтар тастыкталган. Байгазиев учурда ГЭСтеги жалгыз генератордун долбоордук кубаттуулугу 120 мегаватты түзөөрүн, бирок электр чубалгылары болгону 90 мегаватт жеткире алаарын эске салды. Калган 30 мегаватт кубаттуулукту бошотуу үчүн линияны күчтөндүрүү керек. Министрдин орун басарынын айтымында МБТ Строй фирмасы буга 1,5 миллиард сом жумшоого даяр. Клоп буга чейин жазгандай, акысына аталган фирма бошотулган 30 мегаватты болжол менен 10 жылга 1 киловатт үчүн 60 тыйындын тегерегиндеги баада өз карамагына алат. Бул Кыргызстандын калкы үчүн ченемден ашык керектөө үчүн деп коюлган тарифтен дээрлик 6 эсе. Майнинг үчүн киргизилген бирдиктүү баадан 5,4 сомдон 10 эсе арзан. Муну министрдин орун басары дагы тастыктады. Дагы бир чатактан боспо кандай баада сатып алат ошондо? Себестоимость менен. Камбарата ГЭСтин себестоимости кандай болот ошону менен? Болжол менен. Болжол менен айтыш кыйын, где-то бир 50 тыйындан өйдө болот деп. Эми майнинг болобу, негизи предложенияда мындай келди да, центр обработки данных. СОТ, да? СОТ или дата-центр или майнинг болобу, биз аларына киреше албайбыз. Алар өзү использовать этет да. Министрдин орун басарына Улуттук энергохолдингдин 2019 жылдагы номер 56 буйругуна ылайык Кыргызстанда майнинг компанияларга мамлекеттик электр энергияны колдонууга тыюу салынганын эскертишти. Ну пускай приходят, пусть лучше дадут условия нам. Это же нарушение приказа. Какого приказа? 19-й год, приказ Нацэнергохолдинга. Нет, после, значит, приказ холдинга был для запертой мощности Камбарата. У нас еще в прошлом году у нас было добро. А от кого добро? От холдинга. От Нацэнергохолдинга? Да. А есть ли документы отдельные? Конечно, есть отдельно. А где его можно достать? В холдинге. Нет, они публикуют его. Как? Они публикуют его где? Зачем публиковать? Это наши внутренние дела. Журналисттер Байгазиевке кайрылып, эмне себептен Минкап инвестор катары энергетика тармагына тиешеси жок. 1 жыл мурда Дүң Соода компаниясы катары түзүлгөн МБТ Строй компаниясын тандаганын сурашты. МБТ Строй июнь айында ишмердүүлүгүн маалыматтык технологиялар жана эсептөөчү техникалар тармагындагы ишмердүүлүккө алмаштырган. Байгазиев өз кезегинде энергетика министрлиги үчүн мунун баары маанисиз экенин, эң негизгиси инвестордун акчасы бар болушу керек экенин айтып жооп берди. Эмне үчүн ГЭСти жаңылоо үчүн миллиард сомду мамлекет өзү бөлбөйт деген суроого министрдин орун басары казынада андай акча жок экенин, ал эми энергетиктер насыя ала албайт, ансыз да бул тармактын кредити көп экенин айтып жооп берди. Байгазиевке компаниянын Бакиевдер кланы менен байланышы тууралуу да суроо узатылды. Главное, каражат менен алып келип атат. Анан Бакиевдики, Атамбаев кимдики, ал биз ишибизде жок да. Биз энергетикер эмне политикабыз. Кыргызстанда тактан куулгандан кийин Беларуста жашырынып баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиев бир нече кылмыш ишинин, анын ичинде 2010 жылы Бишкекте апрель революциясынын катышуучуларына массалык ок атуу ишинин негизинде сыртынан соттолгон. Ал эми анын уулу Лондондо жашаган Максим Бакиевке карата коррупция жана кылмыштуу кирешени адалдаштырганы үчүн өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмү чыккан. Мунун баары саясат болбосо, анда эмне деп атоого болот. МБТ Строй компаниясынын Бакиевдерге кандай байланышы бар экени тууралуу Клоптун бул иликтөөсүнөн окусаңыз болот.